Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Бизде Баткен областында эң чоң район бул Кадамжай району да. Азыркы учурда Кадамжай районунда туризмге көңүл бурулбай, туризм өнүкпөй келе жатат да. Мисалы бизде Кадамжай районунда эс алуу борборлор абдан көп. Кышкы, жайкы эс алууга эл барайын десе, жолдор начар болуп атат да, мындай ыңгайлуу шарттар түзүлбөй жатат да. Bizde Kadamjay rayonunda 46 dep işxanası var. 46 dep işxanasının texnikaları eskiligi жетip иштебей турган учурлар болуп атат. Баткен областында болгону бир гана бульдозер бар экен. Bir райондон bir районго жеткирейин десе, bir сутка убакыт кетет экен да. Ошого транспорт министрлигине Нурбек Өмүрбекович протоколдук тапшырма берип койсоңуздар, ушул биздин Баткен областына Минтранстын bir мүмкүнчүлүгү болсо, дагы bir бульдозер берсе жакшы болот эле. Экинчи маселе, ошол эле жол маселеси. Алмаз Акунжанович, бул бизде өзүңүз билесиз, Ош Баткен Разаков республикалык маанидеги магистралдык жол салынган. Азыркы учурда Кызылкыя шаарынын аймагында тротуарларды сапасыз жасашканда, тротуарлар бүтпөй калган, тосмолор бүтпөй калган, светофорлорду стойкаларын орноштуруп коюп, бир да светофорду азыркы күнгөчө бүтүрө элек. Былтыр биз кайрылганбыз, светофорлорду орноштуруп бүтүрүп бергиле деп Минтранска. Эч кандай көңүл бурулбой кетип атат да. Ошол Кызылкыя шаарынын аймагында бир топ жол кырсыгы болуп, биздин жарандар баягы бул дүйнө менен кош айтышкан учурлар да болуп атат. Окуучулар өтөйүн десе, бир светофорлор жок, ыңгайсыз шарттар түзүлүп калганда, ушу маселе боюнча дагы бир катуураак көзөмөлгө алып, жок дегенде светофорлорду бүтүрүп берсе жакшы болот эле. Эки маселе боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуздар, Нурбек Өмүрбекович, жоону күтөлү.